эже саламатсызбы, жаңы жылыңыз менен. Ушул эмени азыр резонанс жаратпады жанагы жентельмен дегендерчи, Нурай менен Нурсултандын. Анан ошондо биз илгери фабрика кызы деп сөзү Жолдошбай Абдыкалыковдуку деп, обону Сомукан Рыскулбековдуку деп, анан Ала Тоо Таңшыткада Лилия деген аталыш менен чыкпады эле, илгертен эле билебиз да буларды. Бирок ошого Нурсултан өзү сөз жазып алган экен, обону калтырдым деп атат. Мен бул жерде автордук укукту бузган жокмун дегендей кылып аткан экен да. Ушул боюнча сиздин оюңуз кандай болуп атат? Кандай деп ойлойсуз? Ошо мурунку муунду жокко чыгарып салып эле кийинки жаштар келип алып, өздөрү эле жеңил-желпи ыр жазып алып чыгара берсе болобу? Кандай деп ойлойсуз? Сиз эми Жолдошбай Абдыкалыковду деле таанып калдыңыз да, сизди деле бүт чыгармачыл адам тааныйт. Ушул боюнча оюңузду билгендери келет. Эми өзүң да жаңы жылың менен, жаңы жыл жакшы жыл болсун. 2026 жыл баарга элге тынччылык, бакубаттуу, жакшы тынччылык жылдарды алып келсин, ачууттуу жыл болсун. Бул сурооң туура. Мен көптөн бери эле ошого камынып жүргөм өзүмчү. Анан мына жерден колум бошобой баягы төшөктөр болуп калды. Мага көп звоноктор түшүп атат, телефондор түшүп атат. Анан кийин өзүм баягы күнү өзүм уктум, ал жанагы кара кыз менен Нурсултан деген жигиттин. Эми колубузда акча бар деп эле оюндагын оттоп аткандар көп болуп атат. Бирок келечекти ойлобой жатат да, жана жаштар колдойт, жаштарга жагып атат деп атпайбы, кара кыз, пара кыз, анан негр кыздарды кошуп, жакшынакай композитор, элге таанымал актер, жазуучу, тиги обончу кишинин ырын, анан кийин тиги Агайдын, Абдыкалыков Агайды, мен ал кишилер менен иштешип калгам жаш күнүмдө. Баарын билем, мына жашта мени көп кишилер, жазуучулардын баары эле тааныйт. Калем кармагандардын баары таанып билишет да. Мен өзүм дагы 2-3 жолу бир радио, Кыргыз радиосуна звонить этип айткан болчумун. Кээ бирөлөр тексттерди ырдаса дагы туура эмес текстти кошуп алган, обонду бурган. Мисалы алганда булар болсо баягыны угуп алып, көрүп алып, эми шайтандын шапалагандай болуп ырдап атышат да. Ал шайтандын шапалагандай болуп ырдаган Кудай Арбак деген бар. Мен өзүм ошол камынып, өзүм ушул материалдарды жыйнап аткам. Анан бир кайрылып, мен алардын астына барып бүкчүйүп, муну мен байкем Нур минтип атыптырсыңар, бул текстти бузуп атыптырсыңар дегенден алысмын. Мен законго, мыйзамга байланышып туруп эле, мен алар менен сүйлөшүп, аларды керектүү жерге чакыртып, анан кийин жөн койбойм. Мен бир тууган карындашымын, мен алам, бир тууган агамдын китебин чыгаргам, эскерүү кечелери, мен радио, телевиденияда иштеген журналист кыз балдардын баары тең тааныйт. Тиги Абдыкалык Агайды да мен тааныйм. Илгертеден ошол Лилия деген ыр, фабрика кызы деген менен биз өзүбүз чоңойгонбуз. Мен Курактуунун баары чоңойгон, андан башкалардын баары чоңойгон. Ушул ырдап чыкканда мага көп телефондор түшүп атат. Мен телефон билгендер кайрылып атат. Анан кийин эми ушуга обончулар, мисалы менде кимге, Түгөлбай Казаковго да кайрылайын дегем, элдерди чыгарып ырдатып жүрөт, жакшы иш кылып жүрөт, бирок мен дагы звонить этип айтайын дегем. Эмне эркин эле коюп коюш керекпи? Баарыбыздын көзүбүз өтүп кеткенден кийин баары эле өсөт, баарын тең перечеркинтип эле, баарын жокко чыгарып эле, өздөрүнүн болбогон оюна келген 10-2 сөздү кошуп ырдап эле. Музыка болсо сөз менен ырдап атат, эстрада дейт. Эстрада дегенде эч ким түшүнбөй атышат азыр жаштарчы. Кыйкырып өкүрүп бийлеп койсо эле эстрада болуп. Мындай адамдын, кыргыздын наркын, салтын, улуу өтүп кеткен биздин улуу акындарыбыздын, улуу композиторлордун арбагынан коркуш керек. Коркпойбу? Анда башкача жол менен дагы кайрылабыз. Жакында тиешелүү нерселердин баарын жыйнап, менде жеке булар эмес, мындан дагы, анан дагы жана хит кылып, адыр-адыр тоолордон дегенде да хит кылып бир бала ырдап жүрөт. Элдин баары сөзүн тойго барган жерде ошол жерден хит кылып бийлеп жүрүшөт. Анан ал болбойт ал. Мындай болбойт. Кудайдан коркуш керек. Эгерде кыргыздын атанын баласымын дегендер, эненин баласымын, эненин кызымын дегендер, Кудай Арбактан коркуш керек.
Ал болбосо анда мыйзам катары, мыйзам менен, мыйзам аркылуу кайрылам мен бардык жерге. Бул жеке эле мындай эмес, көп эле акын жазуучулардын китептерин бир точканы же болбосо бир сөздү, бир запятойду которгону кошуп жазганга акылары жок эч кимдин. Ал үчүн положение, илгери мен азыр таппай атам, менде положение бар. Москвада мен Союз убагында иштеп жүргөм. Бир сөз же болбосо бир нерсеси кичине которулуп калса, ал үчүн кадимкидей статья бар. Аны Кудай буйруса издесек табабыз. Эгерде Министерство культура, маданиятта композиторлор, төрагалар буларга көңүл бурбай мейли дей турган болсо, анда Кудайга койдук баарын.